Менин суроом дейт. Аялы менен күйөөсүнүн мамилеси туурасында болмокчу дейт. Күйөөм экөөбүз урушуп калсак эле апасына айтып барат. Мен эмне деген сөздөрүмө чейин дейт. Бул майдасыз эркек. Бул майдаланган эркек болот. Эркек андай болбойт. Эркек аялдан кетип кемчиликке урушуп кеткен болсо да өзү менен болду. Эркек эмне үчүн эркек билесиздерби? Эркек жашоодогу көйгөйлөрдү көргө алып кеткендиги үчүн эркек болот. Эмне деген биздики деле молдодо эмне деген сыноолор келет? Бирөө мындай акарат келтирет, бирөө дигиндей акарат келет, бирөөгө жагасың, бирөөгө жакпайсың, бирөө сынайт сени, башка болот, бирок анын баарынан айтып даттана бербейсиң да. Биринчиден жигитпиз. Экинчиден эркекпиз. Алла Таала мусулман кылып жаратты. Эркек адамдын эрки могу көкүрөгүндө нечен деген сырлар камтылып жатат. Ал ошонусу менен эркек. Ал могул жерде кежигеси күчтүү болуп, нечен деген нерселердин маягын алып, анан ошол кабырын алып кеткен эркек адам болот. Анан бияктан уккан эле өзгөчө жакын аялы болгон аялын ата-энесине жамандап барса, эртең жашабай калса эмне болот? Мейли, ата-энесине жамандап барды, майдаланып, аял затына окшоп. Анан эртең кайра эле сүйүп ысык жан болот нике деген. Кайра жашап аткан болсо, ата-энеси каршы болсо эмне болот? Ошон үчүн эркек аттуу адамдардын бардыгы эч качан аялын жамандап барбаш керек. Эгер ошончо жашагысы келбейби, беркинин акысына кирбей, жакшынакай биз эми ажыраш талагын бер дебейбиз. Анда бирок жакшынакай 2 жылга түшүш керек эгер такыр жашабайм десе. Жашай турган эркек антип аялын жамандап, аялынан бетер жамандап барганы болбойт. Бул ушул кыяматтын белгиси да, эркек менен аялдын сыпаттарын алмашып калганы. Апасы сөз үйрөтөт анан келип. Ушакчы эркектер бул жарашпайт да, эркекке ушакчылык. Апасы сөз үйрөтөт анан келип ошол сөздөрдү мага айтып ортобузда суукчулук түшөт дейт. Демек апасы сөз үйрөтүп атса, сиз дагы тилиңизден бир аз кетип атасыз деген сөз айтышпаңыз. Унчукпай коюңуз, үндөбөй коюңуз. Ар бир сөзүңүздү жеткирип атабы, демек баягы унчукпаган үйдөй балайдан кутулат дейт. Ичиңизден кайталай бериңиз. Алла, мен орозомун. Алла, мен орозомун. Алла, өзүң жардам бер. Ла хаула ва ла куввата илля билла. Бул дуа көп мындай көзгө көрүнгөн конкреттүү, көзгө көрүнбөгөн абстрактуу ооруларга шифа болот. Бекеринен бейиштин кем байлыгы деп таанылбайт бул дуачы. Ла хаула деген Аллахым күнөөдөн алыс болуу үчүн айламал. Өзүң гана күч бербесең, мен өзүмдүн акылдуулугум менен күнөөдөн алыс кете албаймын. Күйөөм майдаланып атат. Ушу күйөөмдү майдаланганда мен кантип туруштук берем? Өзүң мага бир сабыр тоокат берчи Аллахым деп. Ла хаула ва ла куввата илля билlah ичиңизден кайталай бериңиз. Жолугум бар, Аллага шүгүр, намаз жаңы эле баштадым, 1 айдын жүзү болуп калды. Бул сыноо эми. Моменттер болот, сөз кайтарып коем, ошол замат эле жолум асылып баштайт. Улут ажыратуу бар. Биздин үй бүлөдө эмне кылыш керек кеңешиңизди күтөм дейт. Улут ажыратпасын, баардыгыбыз адам атага барып такалабыз, адам атабыз топурактан. Бир топурактын экинчи топурактан артыкчылыгы жок, ал таква илим билими менен гана. Ичиңизден ошол ла хаула ва ла куввата илля билlah, ла хаула ва ла куввата илля билlah деңиз, өзү күйүп кетет, экинчи анан кой дей баштайт анан.